бардыгыбыз ушул. Bir gün болсо bir gün бардыгыбыз акыретке кетебиз. Мына ошол жашообузда адал жашаганды бирибиздин бирибиз көңүлүбүз оорутпай жүргөнү Кудай Таалам баарыбызга насип кылсын деп тилек кылабыз. Албетте ошол жашоо кыска жашоо баарыбыздыкы. Маселе жашоонун узундугунда, өмүрдүн узундугунда эмес, балким ошол өмүрдү кандай пайдалангандыкта турат. Белгилүү жашырчы Бекжан Темирхан жол кырсыгынан каза тапты. Кыргызстанга белгилүү ырчы Бекжан Темирхан Боом капчыгайында жол кырсыгынан каза тапты. Бул тууралуу окурмандар билдирди. Эч кимге окшобогон өзгөчө үндүн ээси Бекжан Темирхан «Кантем», «Карындаш», «Эзилип бүттүм», «Ата-эне» жана башка бир нече чыгармалары менен калың журтка таанымал болгон. Бекжан Темирхан учурдагы жаш ырчылардын арасында чыгып келе жаткан таланттуу болгон. Ар бир чыгарган чыгармалары эл арасында замандын тили менен айтканда хитке айланган. Аталган ырчы болгону 27 жашта гана болчу. Такталбаган маалыматтарга караганда бир жума мурун үйлөнгөндүгү айтылууда. Белгилей кетсек, ырчы Акжолтой Канат уулу 2019 жылы так ушул окшош сандагы 11 ноябрга караган түнү Балыкчыдан Кочкор районун көздөй баратып жол кырсыгына кабылган. Кырсыктын кесипетинен Акжолтой, жубайы жана дагы 2 жигит каза болгон. Булак Назар Ньюс KG.